бир нече жергиликтүү бийликке тиешелүү Ош шаарында Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү аттуу биринчи телекоммуникациялык форум өттү. Иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков баштаган Ош, Баткен, Жалал Абад облусундагы мамлекеттик кызматкерлер катышты. Жээнбеков санариптештирүү президенттик кызматындагы эң артыкчылуу багыты болуп кала турганын айтты. 2018 жылы айына чейин толук 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү ишке ашат деп ойлой бергенсиңер. Мен түшүнүп турам. Ортосунда кызматтан кетип 5 ай, 6 ай кызматтан кеттиңер. Бирок азыр деле мүмкүнчүлүк бар да, ал шылтоо болбош керек. Санариптештирүү мамлекеттин бардык тармактарына киргизилип, жалпы эл үчүн бир топ жеңилдиктер болмокчу. Айтсак, бир мекемеден экинчисине чуркаган адам фактору жоюлуп, тейлөөлөр электрондошот. Дегенменен долбоорду ишке ашырууда кызматкерлерди окутуудан өткөрүүдө көйгөйлөр бар. Жанагы керектүү өздөрүнүн неберектерин тартып бүтүштү. Жакында ушул май айына чейин бизге өздөрү сөз берип кеткен, кабель линиясы тартабыз деп мектептерге. Бул иш уже жүрүп атат. Кудай буйруса. Эгер айылдык ичиндеги болгон проблема болсо, биз өз элдин демилгесине, жаштардын демилгесине чечилебиз. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында дээрлик ар бир айылга интернет байланышы жеткирилет. Санариптештирүүнүн алкагында түндүк электрондук системасы аркылуу жылдын аягына чейин 189 кызмат көрсөтүү санариф форматына өтөт. бул форумда Кыргызстандын алдыңкы ушу инфратүзүмдүн сапатын жогорулатуу боюнча, жарандарга сапаттуу жана арзан интернет байланышын камсыз кылуу боюнча компаниялар катышууда. Эң негизинен бул биздин ар бир жаранга, ар бир айылга ошол инфратүзүмдү жеткизүү. Аны менен бирге маалыматтарды сактоонун бирдиктүү базасы түзүлөт. Анда мамлекеттик жана муниципалдык маалыматтар жайгашып, коопсуздугу сакталмакчы. Бул система өткөн жылы апрель айында башталган. Учурда 39 мамлекеттик кызмат кошулган. Ошол эле Баткен областында мисалы келтирип кетсем, Жаңы Жере жана Кулунду айыл өкмөттөрү бирдиктүү терезе принципинде азыр кызматтарды жана справкаларды, маалым каттарды жарандарга берүүдө автоматташтыруунун негизинде. Демек, бизде жергиликтүү бийликтин күчү дагы мүмкүнчүлүктөр да бар санариптештирүүгө. Бирок бүгүнкү жыйындагы айтылган демилгелер түшүнүксүз болдубу же жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түрксойду өткөрөбүз деп чарчаштыбы? Кыскасы, президенттин сөзүн жайбаракат угуп отурган аткаминерлер да кездешти. Көзүн жумуп, атүгүл коңурук тартып, Кыргызстандын санариптүү келечегин түшүндө көргөндөрдү же ажобуз байкаган жок, же жанындагы отургандар ойготуп койгон жок. Ажибай Пайздин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.